Туугандар, мына бул жерде МЧСтин кызмат көрсөткөн жигиттер келди. Бул биз кыргыз кенебей атабыз жанагы коронавирусту. Коронавирус мына канчалык сактансаң болбойт экен. Биз бүгүнкү күндө тоотпостук кылып дагы эле жанагы котолошкон эл көп болгон жерлерде маска кийбей жүрүп атабыз. Антип мен өзүмдүн келинчегим Назгүл. Ошол коронавирус жуктуруп алган экен. Кечөө жаткырдык тиги канттагы инфекционныйга. Бул жактан бүгүн МЧСтин жигиттери келиптир. Кечөө дагы келип буяктар үйдүн ичин обработка кылышты. Бул үйдүн сыртын, эшиктин баарын кылат экен. Муну айтып аткан себебим бул менин үй бүлөмдүн проблемасы эмес. Бул жалпы улуттун, жалпы мамлекетке тиешелүү улут саламаттыгы үчүн керек. Себеби көп учурда социалдык тармактарда ошо врачтарга, күч органдарына, МЧСке болгон таарынычтар күч болуп атат. Мени бүгүн кубандырды. Деги эле кечөөтөн берки врачтардын айткандарын, дегендерин угуп, жанагы тез жардамдын айдоочусу келгенде да айтат, 2 айдан бери үйүмдү көрө элекмин деп. Тетигин ичине да чача бериңиз. Себеби ошол жакка да берки үстөлдөргө дагы көлөкө кылган. Анан кечөө врачтар телефон чалганда айтат, жанагы врачтарыбыз бутун сүйрөп баспай калды дейт. Скорый помощь 2 айдан бери үйүмдү көрө элекмин дейт, үй бүлөмдү, бала чакамды. Анан биз башканы аябасак да ушуларды аяйлы. Инфекционный болсо толуп калыптыр. Анан кечөө айла жок, ошо кантка апарып жаткырышты. Анан биз буларга рахмат айткандан башка аргабыз жок. Анан улутту тек гана биздин замандаштарды сергектикке чакырар элем. Кичине сак бололу. Кыргызстандын экономикалык кубаты ансыз дагы ыйлай турган акыбалда. Анан биз эмес эң кубаттуу деген Европа, Америка өлкөлөрү кандай болду? Кыргыз дагы эле кенебестик менен жүрөбүз. Монтип бүгүн дубалдардын бетинен бери чачат экен. Эшик баскан турган жердин баарын, себеби адам түкүрүнөт баскан турганда. Анан биздин үй бүлөбүз дагы баарыбыз карантинде отурабыз. Үй күчүк болуп. Чача бериңиз төшөнчүнүн үстүнө дагы, себеби ошенге отурулган. Ошол туугандар, улутка саламатчылык, эл журтка эсенчилик каалайбыз. Биздин берген комментарийибиз ошол. Анан тоотпостук кылганга болбойт экен.